BBC кабарчылары Кумтур алтын кенине бир эмес эки жолу барып келгенбиз. Бирок бул жолу Бишкекке ара чолоодо келип калган Кумтур алтын кенинин директоруна жолугуп азын оолак сөзгө тарттык. Внешний управление киргизгенден бери, былтыркы убакыттан бери биз өндүрүштү бир секундага да токтотпой иштетип келе жатабыз. Азыркы убакта биз бүт поставщиктер менен иштешип, төлөшүп, запчасттар, тетиктер өз убагында келип, жана ремонттор жүргүзүлүп атат. Кумтур алтын кени деңиз деңгээлинен 4000 метрден жогору бийиктикте жайгашкан. Бул бийик тоо арасындагы дүйнөдөгү экинчи ири ишкана. Андагы иш кайнаган эң чоң объектилер карьер жана алтын ылгоочу завод. Бул жакта күнүгө миңдеген жумушчу менен жүздөгөн техника чыгып, тоону жардырып тонналган топурак таш ташылат. Чоң техникалар колдонулат. Мисалы Caterpillar деген 789 деген модификациядагы ал 170-180 тоннага чейин ташыйт ар бир өч. Ошондойдон бизде 117 штук бар. Анан дагы чоң экскаваторлордон бизде 14 штук бар. Ошон Liebherr жана Hitachi деген экскаваторлордон. Карьерде тоолорду жардыруу, бургулоо жолу менен кең казылат. Тонналган топурак таш майдалоого, андан фабрика ташылат. Ал жактан алдыңкы технологиянын жардамы менен алтын куймалары алынат. Албетте мындай чоң кенде техникалык өндүрүштүк коопсуздук эң маанилүү маселе. Ошондуктан ага каражат аябай, эмне керек болсо ошонун баарын аткарыш керек. Жакында эле бир радарный система деп коет, бортторду караганда автоматически карап турат да. Мисалы производствого залкас тийгизчү бир нерсе болсо, убагында иш-чараларды колдонгонго Кудай буйрса, апрелдин айына чейин келип калат. Адистер жагына келгенде мындай чоң кенди кыргыздар өздөрү иштетип кете алабы деген ишенбөөчүлүк маанай болбой койгон эмес. Тоо кен тармагында адистик потенциал жетиштүү дейт эксперттер. 17 майдан баштап азыр мындай бир да авария болбой иштеп калганы бул деген кадровый потенциал ал жерде бар. Бир күндө эле алып келип, бир күндө эле үйрөнүп, бөлөктөр ал жерде иштеткизе албайт эле. Бул деген ушул коллектив, инженерный коллектив особенно, ИТР, жана операторлор 99-100% операторлор биздин балдар. Рас, Кумтурдо бийик тоо шартында иштөөдөн чарчап кетип жаткан адистер жок эмес. Бирок бул боло турган көрүнүш, андан адистик потенциал азайбайт дешет. Жакынкы жылдары Кумтурдо өндүрүш алтынды жер алдынан казууга өтүшү керек. Бирок буга азыр тажрыйбалуу адистер жетишпейт демек, кошумча даярдоо керек.